Макул. Саламатсызбы, Калдарбек агай? Сиздин Aa, оюңузча азыркы учурда биздин жалпы медицинабыздын абалы кандай болуп турат? Менин оюмча акыбал өтө эле жаман, жакшы эмес. Аны эми врачтар деле эмес, калайык калк деле билип турат да. Жакшы болмок эмес, болбойт дагы, жакында боло тургандай кебетеси да жок. Ушундай деп айтат элем. Чоң рахмат. Кийинки суроом, акыркы учурда дарыгерлердин менин байкашым боюнча кардиохирургия тармагы Кыргызстанда мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир топ алдыга жылып баштады. Бирок ага карабастан Кыргыз мамлекети дүйнө жүзү боюнча жүрөк кан тамыр оорулары менен экинчи орунда турат экен да, 197 мамлекеттин арасында. Анын акыркы окумуштуулардын айтуусу боюнча 90% жүрөк оорулардын алдын алса болот деп чыгарышыптыр да изилдөөлөрдөчү. Ошондо демек кеп техникада эмес, биздин мындай жүрүш-турус абалы боюнча да болушу мүмкүнбү? Өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз суранычы. Эми бул медицина тармагына, ошондой эле статистикага же болбосо жана медицинадагы акыбалга врачтардан башка, окумуштуулардан башка, журналисттер, каалаган көрүнгөн адамдын баары эле кийлигише берет да. Анан жанагы статистикалык данныйлардын баардыгы эле кээ бир убактарда туура келбейт, ал реалдуу цифра эмес. Мисалы үчүн жүрөк ооруларынын 95%ын алдын алса болот деген, ал такыр туура эмес. Туура эмес. Мисалы үчүн 30-40% жүрөк ооругандар жанагы тукум куучулук касиетке ээ да. Мисалы үчүн кан басымы жогору болгондордун ата энеси ушу кан басымы жогору болсо, кант диабети менен ооругандар негизинен ошолор ооруйт да. Анан албетте ал ойдо бир рационалдык бир пикир бар. Эгерде адам өзүнүн ден соолугун жакшы караса, жүрөк кан тамыр оорулары эмес, башка оорулардан деле алдын алса болот. Ошондуктан эми мындай божомолдоп, ортолотуп айтып койгон цифраларга көп көңүл буруштун деле кереги жок. Анан суроо бергенде мен артынан баштадым жоопту. Мына башында сурооңдо мындай деп атпайсыңбы сен? Биздин Кыргызстанда, эми дүйнө жүзүндө ушу жүрөк ооруларын айыктыруу, аларды диагностикалоо, бул техникалык же болбосо жанагы оборудование же болбосо методдорго байланыштуу эмес, жөн башка нерселерге да байланыштуу окшойт деп. Жок, көбүнчө эле өзгөчө жүрөк оорулары, кан тамыр ооруларын мен айтпай эле коеюн. Жүрөк оорулары негизинен аларды дартаныктуу, дарылоо, өзгөчө ошол жогорку технология, жаңы методдорго көз каранды да. Албетте кан басымын дарыласа болот. Баштапкы этаптарында кан басымы, кан давление болуп көтөрүлүп ооруп атпайбы, кан басымы көтөрүлүп. Алардын алдын алса болот. А бирок жана тубаса кемтик оорулар бар да, алар 100% диагностикадан өткөзүш керек. Ал эми кулагың менен тыңшап, аускультация менен алыс бара албайсың. Жанагы сенин оюң жанагы биздин табыптардын айткандарына шекеш келип кетип атат да. Алар айтып атпайбы? Такыр эле уялбай эле биз ушу жүрөк ооруларынын өзгөчө жана атеросклероз болгон ооруларды биз дарылар менен айыктырып жиберебиз. Жолдош профессор сиз көп ооруларды бекер эле ушул көп чыгым кылып, чоң дарыларды берип атасыңар. Анан жана коронарга кымбатыраак болот да, стентирование дегендер кымбат болот. Ошолорго жөндөн жөн эле жөнөтүп атасыңар. Бизге жөнөтсөңөр биз айыктырып берет элек деп айткан табыптар бар да, атын айтпай эле коеюн. Ооба. Жакшы болот эле силер дарылап айыктырып берсеңер, биз кичине эс алып калат элек. Себеби оорулар абдан көп болуп атат. Мисалы үчүн мен азыр отпускада жүрөм. 18-февралда бүтөт. Бирок Жалал Абадта менден башка операция кылган киши жок, ошондуктан оорулар жыйылып калыптыр. 30га жакын оору жыйылып калыптыр. Мен келип эми аларды күттүрбөш керек да, оорулуу адамдар күтпөйт да. Анан отпускага карабайт да. Врачтар иштеш керек, аларды дарылаш керек. Мына операция кылып атам да. Ошондой көп болуп атат оорулар. Анан жанагы ошол сурооңдагы 95% ооруларды алдын алса болот экен деген такыр туура эмес. Туура эмес. Ооруларды алдын алса болот. Жүрөк оорулары эмес, башка ооруларды деле алдын алса болот. Көп эле оорулар. Анда ошол жүрөк оорулары эмне себептен пайда болуп жатканы жөнүндө да айтып кетпейсизби? Биздин карапайым элге көбүнчө.
мындай бул жанагы расмий эле суроо да, дайыма эле ушундай суроолор берилет. Bunun türleri көп. Albatta bizde жанагы мен башында айтып өтмөдүмбү, тукум куучулукта касиетке да бул жүрөк оорулары, кан тамыр оорулары деле ошондой. Адамдын көп ооруларынын көп эле оорулардын түрлөрү ошол ата энеси кандай образда жашаган, кандай денсаулыгы кандай болгон ошого деле байланыштуу болот да. Эми тукум куучулук деп айтып коелу. Экинчи бир чоң маселе бул жанагы жүрөк ооруларынын келип чыгышына түздөн түз таасир берген жанагы биздин эми азыр цивилизация болуп атпайбы, өнүгүп, өркүндөп, адамзаты тынбай, күн сайын, минут сайын жаңылыктар кирип, жашоо образы өзгөрүп атат да. Элдин баары шаарда жүрөт көпчүлүк 60%. Ал жерде кандай? Жашоо образы жанагы кыймыл аракет азайып, көбүнчө компьютер алдында отуруп, же болбосо кабинеттерде отуруп иштеп атышат. Орусча айтканда малоподвижный образ жизни болуп атат да. А биздин ата бабалар ат үстүндө кыймылдап, кыймыл аракетте болуп, ушул оорулар, жүрөк оорулары, кан тамыр оорулары, дагы башка оорулар деле аз кездешүү да. Ушул себеп кыймыл аракеттин аз болгондугу дагы ошол ал келип эмнеге алып келет? Салмак, ачыкча салмак алып келет. Кан басымдын жогорулашына алып келет. Анан кийин кант диабетин алып келет. А кант диабети ал албетте ошол 90-95% жүрөктүн кан тамырларын бузат да, башка тамырларды да бузат, өзгөчө жүрөк кан тамырлары. Ушул чоң группа. Анан эми дагы башка түрлөрүн айтпай эле коеюн себептерин. Мына мен айтып, бир нерсе макул маани берип коюшум керек да. Азыр биздин телевизорду карасаң, же болбосо радиодон уксаң, же болбосо жанагы Facebook'та кирип эле карасаң эле бардыгы эле саясат жөнүндө сүйлөшүп аткан, бири-бирин урушуп аткан, коркутуп аткан, үркүтүп аткан, бирөө ыйлап атат, бирөөсү тиги чоң тойлорду берип жыргап атат дегендей ушундай бир түшүнүксүз акыбалда психологиялык бир дискомфорт. Кирсең, настроениең жакшы болуп кирсең, настроениең жаман болуп чыгышы мүмкүн. Же болбосо тескерисинче. Ушул фактор адамдын психологиясына болгон таасир, тескери таасир деп айтайын, негативный факторлор. Ушулардын баары жүрөктүн, өзгөчө жүрөктүн, анан кан тамырлардын оорусуна алып келет. Бул өтө чоң группа болду да, буну мурун биз студент кезде бул жөнүндө көп айтылчу эмес да. Азыр мен ойлоп атам өзүм баамда ушул психологиялык фактор азыркы биздин жашоо турмуш, саясатташкан өлкө ушул акыры келип адамдардын жүрөк кан тамыр ооруларынын көбөйүшүнө алып келип атат. Кан басымы көтөрүлүп атат. Үйүндөгү конфликттердин баардыгы, балдары менен ата энесинин ортосунда конфликттердин баардыгы ушул айлана чөйрөдө болуп аткан нерселерге тиешелүү болуп атат да. Бирөө бийлик үчүн умтулуп, ден соолугу жаман болуп, кан басымы түшүп же көтөрүлүп, же өлүм алдында турса дагы бийлик үчүн умтулуп атпайбы? Же болбосо байлык үчүн умтулуп атат. Ой, өлүп кетсем да мейли, бирок ушул байлыкка жетип алсам деген психология, мен түшүнүп атасыңбы? Ооба. Ушулардын баардыгы адамдардын өзгөчө жүрөк кан тамыры, өзгөчө жүрөктүн оорусуна алып келет да. Ушуну адамдар эске алыш керек. Ошол элдерге ушуларды айтып керек. Жооңузга чоң рахмат агай. Facebook деп калдыңыз. Сиз Facebook баракчада абдан көп көйгөйлүү маселелерди көтөрүп турасыз. Акыркы жолу сиз имаратыңыз жөнүндө көп макалаларды жазып турдуңуз эле. Акырында жана ишке кириштик деп жазган болчусуз. Азыркы учурда толук кириштиңиздерби же дагы ремонт болгон жери калдыбы? Болуп аткан жери. Билекке каршы эми толук киришкен жокпуз кыскасы. Себеби мына коронавирус болуп калып, жанагы президент Жээнбеков ар бир областка 20 миллиондон акча бөлүп бербедиби? Ушул коронавируска каршы бир иш-чара көргүлө деп. Анан биздин ошо жергиликтүү жетекчилер эстүүлүк кылып, ошо биздин мекеме оңдолбой турат, оңдоп коелу, ошо коронавирус көбөйүп кетсе, оорулар көбөйсө ошол жака деле жаткызып деп, ошол бүтпөй калган зданияны бүтүрөлү деп. Бирок мен 2 коюн атып дегендей болду да, ошо жакшы жагы ошол болду. Коронавирустун да жаман жактары болуп атат, бирок бизге, биздин мекемеге ошол жакшы жагы ошол болду. Бүтүп калды бир корпусубуз. Бирок дагы бир корпусубуз турат. Эми жарымы бүттү десек болот да. Бирок негизги бөлүмдөр бүттү, иштеп атат. Жанагы ангиография бөлүмү, поликлиника, жүрөк чоң адамдардын кардиология, чоң негизги бөлүмдөр кирип иштеп атат.
Азыр иштеп Чоң рахмат. Анан сиз реформада жөнүндө көп жазып каласыз да, Facebook баракчада атайын макалаларда чыккан. Анан сиздин оюңузча ушул азыркы учурда биздин мамлекетибизге реформа кылганга эмне жетишпей жатат? Реформаны эмнеден башташ керек? Ошол жөнүндө да оюңузду айтып кетсеңиз суранычы. Ушул реформа дегенде мен абдан кан басымым көтөрүлөт да. Раматылык Мырзаитмир Хамидович ал кишинин биз окуучусубуз да. Ушул киши bundan 20 жыл мурун айткан эле. Мына реформанын башталышы абдан туура эмес болду балам. Силер эми көрөсүңөр, мен коем пенсиядар киши, көрөмбү көрбөймбү 20-30 жылдан кийин жана орусчалап айткан эле дырку от публика получится деген жана эми түшүнүктүү да. Мен буквально түз эле айттым, уялбай. Ушинтип айткан аксакал киши. Анан мен таң калгам, бул аксакал киши эмнени айтып атат. Анда мен түшүнө берген эмесмин да. 20 жыл мурун мен анда Катардагы врач элем, илим доктору болсом да Катардагы врач элем. Мана 20 жылдан бери мен өзүм жетекчи болуп иштеп келатам. Бишкекте 7 жыл иштедим. Өзүң билсең керек, жана жүрөк илимий борборунда иштеп. Анан мына азыр 7-8 жыл болуп калды. Мына Жалал Абадтагы түштүк аймактык жүрөк хирургия борборунда кардиология. Мен муну айтып аткан себебим, мен азыр региондо, райондо, селолордо, территориалдык больницаларда, жанагы медициналык мекемелердин дээрлик бардыгында болом да. Мен жумушка айланып, айылда жүргөндөн кийин барасың да, коллегалар менен сүйлөшөсүң. Мен ушул медицинанын акыбалын ичинен таанып билдим да. Мен ошондо Бишкекте директор болуп турганда мүмкүн көп нерсени түшүнбөй отура бербекмин. Мен дагы Узакбаев Байкеңе окшоп, Усупбаев Акылбек Чолпонкуловичке окшоп академиктер отурат го. Ал жактан башка көз караш. Ал жактан башка көз караш. Мына сен да Бишкекте отурасың. Национальный госпиталда. Ал жерде силердин көз караш боюнча башкача көрүнөт да медицинанын акыбалы. Тем более силер жетекчи эмессиңер. Ошол жетекчинин башына түшкөндө, мойнуна түшкөндө, анан өз менен ошол проблемаларды, көйгөйлөрдү көргөндө анан билесиң да, медицинада кайсыл жери слабый экенин, эмне кылыш керек экен. А тилекке каршы биздин реформаторлорубуз мына Космосбек Сариевичке деле айткам. Космосбек Сариевич, бул реформа дегенибиз бул такыр эле туура эмес. Бул жөнө көз боямачылык. Эми жанагы больницаларды 5 больницаны центр семейный медицинада бириктирип бир директор кылып койсоңуз, эмне өзгөрмөк эле? Мына, иним, сен өзүң ойлоп көр, сен өзүң врачсың. Мисалы үчүн бир отделениянын палаталарынын 4-5-ünü бириктирип койсоң, эмне өзгөрүп кетер? Ошол эле оорулар келет, ошол эле врачтар дарылайт, ошол эле зарплата бересиң. Эми жанагы капчыкта акча көбөйбөйт анда. Андан акча көбөйбөйт да. Оорулар көбөйүп кетпейт же азайып кетпейт. Оорулардын саны ошондой эле. Жетишпей атат, врачтар жетишпей атат. Жетишпеген бойдон очередтер дагы деле болот. Көйгөйлөр ошол эле бойдон калат да, кыскасы. А реформа деген эмне кылыш керек? Азыр Кыргызстанда медицинада реформа кылыштын кереги жок. Реформа дегенде мен женимге иттегеним жана күлкүм да келип кетти. 30 жыл реформа болбойт дейм. Элестетип көр. 30 жыл кантип реформа болсун? Ал реформа эмес да. Реформа 1 жыл болот. 2 жыл болот ашып барса да. Бул биринчи жагы. Экинчи жагынан реформа болгондо мындай структурный өзгөрүш болуш керек да. Көп нерсе өзгөрүш керек. Жок дегенде жанагы организационный структура, иштөө ыкмалары өзгөрүшүбүз керек. Больницалардын саны көбөйүп, азайып, бириктирип, же болбосо кошуп, азайтып көбөйткөндөн реформа эмес да, туурабы? Ооба. Больницаларды кошуп койсо реформа болбойт да. А реформанын маңызы эмнеде болуш керек? Азыр реформа эмес, мындай жаңыланыш керек да. Эмнени жаңылаш керек? Мен жана программаны окуган болсом, башкарылыш керек биринчиден. Мисалы үчүн областта илгери облздрав дегендер болгон. Сен көрбөй калдың окшойт, ал жаш кезде эле, сен жаш элең да. Биз көрүп калдык. Облздрав деген областтык здравоохранениянын баардык тармактарын ошол областтагы жетектеп турат эле да контролдо. Мисалы үчүн биз Жалал Абад областында 6 чоң шаарлар бар да, шаарлар. Ошол ар бир шаарында канча врач бар, канча кардиолог бар, канча хирург бар, ошол облздравдын жетекчиси билчү да. Анан өзүнүн акчасы болчу, жергиликтүү акча бар эле, ошол боюнча өзү ушу мероприятияларды өздөрү өткөзчү. Мисалы үчүн азыр кандай? Баткенде бир эми Кудай бетин ары кылсын, бир келден туура эмес, поперечный прилежание менен туура эмес, төрөй албай кыйналып бир нерсе болуп аут болуп калса, кимди сөгөт? Депутаттар сразу чыгып эртең айтаттар, министрди чакырып алып ошол трибунага чакырып алып сөгөт да. А министр өз башын, эми бул министр эмес, эми мурунку министрлер болгон да. Башын жерге салып, ошо бир жанагы
чимкирип депутат деп атасыңарбы? Эми чимкирик эмес го, баардыгы жакшылар деле бар. Ошолордун алдына башка жерге салып, школьниктей болуп айта албай отурат. Ал министр баткендеги тиги келиндин эмне болуп төрөй албай калганын кайдан билет? Билбейт. Туурабы? Ооба. Билбейт. Ал билиш деле керек эмес да. Мына ошол децентрализация болуп, жерлердеги медицинага, жерлердеги жетекчилер жооп бериш керек. Ошолар жоопкерчиликтүү болуш керек. Алардын колунда бир каражат болуш керек, алардын колунда бир ресурс болуш керек. Жанагы ошол жоопкерчилик алганга жараша ошол бир бийликте болуш керек да, мындайча айтканда азыркыдай. Ошол областтагы болуп аткан медицинанын акыбалына толук жооп бериш керек. Бул жанагы башкаруудагы өзгөрүү киргизиш керек деген менин программамдын өзөгү ошол да. Жерлердеги райондордогу райондун главврачы, больницанын главврачы ошол райондогу медицинага жооп бериш керек. Азыр мисалы үчүн мен силердин национальный госпиталды мисал келтирип атпаймынбы? Азыркы каржылоо системасы боюнча национальный госпиталда 1000 койко болсо 1000 сом берилет да, бир жылга. Ал жана сметада план боюнча бир жылга 2021-жылга 1000 сом берилет деп койгон. Болду. Фомс башка бербейт силерге. Ал ошо 1000 сомдун бир 50%га жакыны жана медикаментке, дары-дармекке гана колдоно аласың да. Главный врач, силердин главный врачын азыр ким? Ошол колдоно алат. Дагы бир 40%, 40-50%ке жетпеген ошол акчаны силерге эмгек акы катары берет да. Анан бир 10%ке жетпеген акча калат, ошол 10%ке жетпеген акчаны жана телефон, майда барат, суу, тиги ошол коммунальный услуга за содержание больницы кетет. Мына 3 статья иштейт да. Медицинада андан башка каржылана турган нерселер көп да. Мисалы үчүн жаштарды даярдаш керек, окутуш керек. Мисалы үчүн кадр жетпей аткан болсо, ошону даярдаш керек. Бир узкий специалисттер жетпей калышы мүмкүн. Ошону даярдаш керек. Больницада жаңы оборудование алыш керек. Мисалы үчүн силерде ангиограф жок, элементарный ангиограф жок. Чоң национальный госпиталда бул өтө уят иш да. Өткөндө Акылбек Чолпонкулович бир телепередачада айтты силердин директоруңар, эме урологиянын директору. Мен ошону туура айтып. Бир чоң больницада ошол ангиограф жок. Ошондой оборудование алыш керек. Анда оборудование ар бир отделение калыш керек. Глазное отделение калыш керек, неврология калыш керек, терапиясын алыш керек, хирургияга канча сонун оборудование алыш керек. 20 жылдан бери национальный госпиталда бир чоң оборудование алдыбы, эми өзүң карап көрчү, ошол жерде барды. 20 жылдан бери бир чоң оборудование алды. Ошону алыш керек. Эң эле негизгиси, мисалы үчүн ошол национальный госпиталдын территориясы аябай чоң да. Ошол жерде мисалы үчүн 40-50 отделение болсун. Может 30-40 отделение бар да. Бирок главный врач эгер дагы бир жаңы отделение ачам десе, эми ошондой талапка ылайык болуп калды да, ошол оорулар көп болуп атат да, бир неврологический оорулар көп болуп атат. Ошолорго бир отделение ачып коеюнчу, заманбап деп ачам, курамын десе, ал главный врач кура албайт да. Ал каякта карайт? Министерствону карайт. Министерстводо акча жок, фомска карайт. Фомста тигил жетекчилери акча бере албайт, аларды фиксированный закон боюнча бир жылга закон боюнча кабыл алып койгон. Мана анан биз кантип өнүгөбүз? Больницалар кантип өнүгөт? Ал мен мисалы үчүн главный врач болсом, директор болуп, мен жаш кадрларды кантип даярдайм? Мен өзүмчө төмөн акча сарпташым керекпи? Же жана фонддордун аркасынан куушум керекпи? 20 жылдан бери ошол фонддорду, чет мамлекеттердеги немелерди карап, жалдырап, жана тилемчилердей болуп акча сурап жүрөбүз. Анан медицинанын ошондуктан мен программамдын өзөгү мындай болуп атат да. Эми айлана чөйрөгө карасаңар, ошол националдык госпиталдын тегерегинде жалаң жеке менчик клиникалар толуп кеткен. Жеке менчик клиникалар мейли, мен каршы эмесмин, алар өнүксүн, ал медицинанын негизи ошол жеке менчик. Бирок ошолордун принцибинде эле мамлекеттик больницаларга да уруксат бериш керек да. Прейскурантты, мисалы үчүн электрокардиограмма жеке менчик клиникада 300 сом болсо, мамлекеттик больницада, мисалы үчүн национальный госпиталдын кардиология бөлүмүндө 200 сом, же болбосо 150 сомго прейскурант түзүп берип койсо, ошол акчаны элдер жыргап келип төлөйт да. 300 сомдон төлөгөндөн көрө ошол 200 сом төлөп же 150 сом төлөп национальный госпиталдагы жакшы высококвалифицированный профессорлорго көрүнгөндөн бирөө качмак беле, качпайт да. Айласынан азыр жеке менчик клиникаларга барып төлөп атат 300 сомдон. Эми албетте жеке менчик клиникалар өнүксүн, бирок биринчиден ошол биздин жанагы мамлекеттик больницалар өнүгүш үчүн аларга
мен орысша жазып жүрөм программада. Самостоятельность бериш керек. Финансово-хозяйственная самостоятельность. Бизди больницаларды, главврачтарды прокуратура деле көзөмөлдөп турат. Жыл сайын счетный палата көзөмөлдөйт. Ал жерде мындай эми жаман врачтар дагы бар да, тартиби жок. Канчанча тартип бузуп коет, акчаларды жеп жок кылып коюшат. Аны угуп билип эле жүрөм. Бирок көбүнчө эле врачтар таза эле иштешет, аракет кылышат. Болбогон акчасын каяктан алат? Ал дал фирма тендерден бир мелекет болуп илгерки ушундай проблемалар болчу эле, азыр андайлар деле болбой калды деп угуп жүрөм. Анан ошондой программанын өзөгүн түзүш керек. Больницаларга, медициналык мекемелерге өз алдынчалыкты бериш керек. Өз алдынчалыкты бербесе, мамлекет 20 жылдан бери бизге акча таап бере албай атат. Аны мен түшүнүп атам. Эми аны экономист күчтүү премьер-министр келсе акча тапса мүмкүн ошол акча береттир эле. Бирок 20 жылдан бери бере албаган, эми дагы 5 жылдын ичинде акча таап бере алабы деген менде күмөн ой бар да. Ушул система менен кетсек, биз медицинага эмес, билим берүү тармагына деле акча таап бере албай калабызбы? Ошондуктан аны моюнга алып, медицина кызматкерлерин, медицина мекемелерди ошол токтом менен, өкмөттүн токтому менен реформа дейбизби же модернизация дейбизби, ошондой өзгөчөлүк киргизип, токтом менен бекитиш керек. Мамлекеттик мекемелер финансово-хозяйственный самостоятельный болуш керек, өзүлөрү акча тапсын. Бирок мен ушул программаны айтканда кээ бир депутаттар дагы секирип кетишет, кээ бир адамдар секирип кетет да. Жанагы балдар, чалдар, инвалидтер эмне болот, анан аны ким карайт деген. Албетте туура. Аларга ошол азыр бизге медицинага 18 миллиард акчаны фонд берет да, жылына 18 миллиардка жакын сом медицинага бөлүнөт. Ошол фонддун акчасынын бардыгы ошол программа гос гарантияга кирген орлар бар да. Жетим жесир жанагы льготниктер деп айтайлы бизге түшүнүктүү. Ошол льготниктерге толук жетмек да. Азыр мен жана башында айтпадымбы? Ошол 18 миллиардтын где-то 50%-ин бизге медикамент сатып алганга акча берет. Анан дагы бир 40%-ин бизге зарплатага берет. Анан 10%-ин жанагы на содержание больница берет. Анан ал өнүгүүгө эч нерсе жок болуп калып атпайбы? Бизде медицинаны реформа кылыштын кереги жок. Кыскача айтканда, медицинаны өнүгүш үчүн каражат керек, акча каражат. Акча каражатты өкмөттөн да биз сурабайбыз. Мына мен дайыма айтып жүрөм, өкмөттөн сурайт элек эмерде мүмкүнчүлүгү болбосо. Биз көрүп турабыз да, азыр өкмөттө деле мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан ошону моюнга алып, өкмөт жетекчилери, жогорку жетекчилер моюнга алып туруп, медицинаны жөн эле колу бутун тушап, кармап отурбай, буларды өз алдынча под контролем кой берели, иштесин өздөрү. Бирок биздин мамлекеттин акчасына жана фонд обязательный медицинский страхование 18 миллиард акчаны жана жетим жесирлерге берели. Аларга акчасын төлөп, ушул мамлекеттик больницалардын услугасын сатып алайлы. Эми биздин услуганы сатып алып атпайбы, бизге зарплата берип атат, бизге жанагы тиги оборудование сатып берип атат, анча-мынча акчаларды, анан тиги дары-дармекти берип атпайбы? Ошонусуна берип турса, жанагы льготниктерге толук жетет эле да. Азыр, мына сен өзүң бир байкап көрсөң, программа гос гарантияга кирген оорулуу адамдардын ашып барса бир 50% ошол услуганы алат да, акысыз, льгота менен. Калганы ала албайт. Бала чакасы тиги тууган уругу акча топтошуп барып частный больницаларга барып атышат. Себеби жанагы бизге бөлүнгөн акча ошол программа гос гарантияга кирген ооруларды каржылаганга, ошолорго дары-дармек алып бергенге да жетпейт. Силер угуп эле жүрөсүңөр да, мисалы үчүн масканы сатып алып атабыз, барсак тиги дары, капельница сатып алдык, шприц жок экен деген сөздөрдү угуп эле жүрөбүзбү? Ошол эмнеден акча жетпей калып атат да. Больницаларда ошол программа гос гарантияга кирген оорулар жатып калса, ошолорго толук биз камсыз кыла албай калабыз. Тилекке каршы кээ бир главный врачтар коркуп кетет да, жогорку жетекчилер. Жок, бизде бар деп коет. Баары бар деп отурат, сен ошо главный врачтын деп сурасаң, ошону айтып берет. Эми текшерүүчү келсе министерстводон сураса, сөз тийип калбасын аларга деп. Жок, бизде барды бар даярдеп. Мына даярдеп отуруп, коронавирустан канча миңдеген адамды кырып алды. Даярдеп отуруп ошентип. Антпеш керек, ачык айтыш керек, жок нерсени жок деш керек. Мына жаңы жетекчилер келди азыр. Ушу жаңы жетекчилер, жаңы президент бул киши түшүнгөн киши болсо, мына ушул нерселерди эске алыш керек да. Буну элдер дагы угуп билип, ушул айтылган сөздөрдү колдоп туруш керек. Анан жанагы Абдыраман бир жаңы программа киргизиптир. Ал деген жанагы жеке менчик киргизип береткен больницалар жок, айланында жеке менчик болбойт.
Мамлекеттик больницада эч убакта жеке менчик болбойт. Ал жерде директор да, главный врач да под контролем, назначаемая должность. Министерство карап турат, счетный палата карап турат, прокуратура карап турат. Жок эле дегенде өзү коллектив бар, жергиликтүү коллектив карап турат. Анан врачтар биз жеке менчик кылгыда ал жерде канча миңдеген врачтар иштешет. Ал ошол врачтардын ошол иштеп аткан иштеген иш жайлары, оборудование бардыгы ошол коллективге тиешелүү. Ошондуктан бул жерде жаман ойлобош керек. Ошо бизге врачтарга өз алдынча өнүгүүгө мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошол бир эле мүмкүнчүлүк. Өз алдынча самостоятельный, самофинансирование өткөзмөйүнчө биздин медицина чөгө берет, аяк эмне менен бүтөт, мен да билбей калдым. Илгери Мерахимова айым айтты эле, академик. Я уже старый, сынок. Ты, может, увидишь через 15-20 лет, чем закончится эта реформа деп. Я, наверное, не увижу. Мен азыр ойлонуп атам, ошо инем, сен көрөрсүң, мен деле пенсияга чыгып калдым, мен көрбөй калдым, билбейм ушул медицина өнүгүп кеткенин Кыргызстанда. Силердин убагыңарда мен өнүгүп кетсе гана жакшы болот. Тилекке каршы мен Рахим айткандай, ушу менин убагымда деле өзгөрбөй калат, сенин убагыңда деле өзгөрбөй калат деген ушундай бир кооптонуу бар да мен. Реформа, мен айтып аткан программанын, реформанын негизги өзөгү ошондой да. Ошондуктан мүмкүнчүлүк болсо мындай нерселерди сен абдан туура кылып атасың. Ушул элдерге чыгарып, медицина тармагында көйгөйлүү маселелерди ошол башкача позициядан, региондук врачтардан угуп көрүш керек. Ошол айылдарда иштеп аткан врачтардын байкелеринен телефондорун алып сурасаң акырын. Анан мен айткандарым туура экен же ошо Бишкекте министерстводо отуруп алып реформа кылабыз деп каяктагы медицинасына тиешеси жок адамдар келип алып реформа жазабыз, азыр окуп чыксаң керек. Азыр дагы кошобуз 25% койкаларды сокращать этебиз дейт. Койкаларды сокращать эткенде реформа болбойт. Акча үнөмдөлбөйт. Больницаларды кошкондон акча үнөмдөлбөйт. Үнөмдөлсө 1-2-3 директордун ордуна 1 директор болот. Ал эмне болгону алган официальный зарплата 12 000 алат да. 12 000 үнөмдөйм деп ошончо каражат кетирип адамдардын нерине тийип жана врачтарды заябай наразы көрө ошол болгон турган турпатыбыз менен иштеп, азыркы биз азыр жаман эмес. Ар бир больницалар көнүп калды. Райондук больницалар, территориальный больница, поликлиникалар жанагы бардыгы иштеп көнүп калды. 15-20 жылдан бери жаман болсо дагы бир өзүнчө көнүп калды. Аны кайрадан чакча кылып үчүн кереги жок. Бир эле шарт, мен айткандай жанагы акча каражатын таап бериш керек. Акча каражат ошо медицинанын ичинде турат. Больницанын ичинде турат акчанын бардыгы. Ошону биз чогултуп алышыбыз керек өзүбүз. Кыскасы ошондой реформа. Рахмат чоң агай. Дагы бир жолу. Ошентип биз өзүбүз көтөрбөсөк башка эч ким көтөрбөйт экен маселени. Биздин проблеманы биз билебиз да. Ошол үчүн айтып атам, реформа жазганда сырттан келген, Англиядан келген менеджерлер жазбаш керек. Алар биздин шартты, алар Англиядагы шартты жакшы билет да, биздин шартты билбейт да. Алар ошондуктан бери чыкпай туруп келип отуруп алып, кофе ичип отуруп бизге реформа жазып берип атат. Анын кимге кереги бар? Баткенге барсын, Наалынга барсын, Таласка барсын. Айылдарда кандай шарттар болуп атат? ФАПтарга киришин, эмне бар? Райондук больницага барсаңыз, бир кардиограф жок, инем. Элестетсең, чоң эле райондук больницада жакшы иштеген кардиограф жок. Анан кантип биз жүрөк оорулары менен күрөшөбүз? Жана сурай бербедиң эмне үчүн өлүм көп болуп атат? Ошондон өлүм көп болот да. Түшүнүгү жок болсо врачтардын, инфаркт болгондо эмне кылыш керек? Түшүнүгү жок, каяка алып барышын билбесе, элементарная сердечная легочная реанимация жасай албаган реаниматологдор бар. Реанимационный отделение деген отделениелерде бир дыхательный аппарат жок, реанимационный отделениелер бар бизде. Анын каяктагы бир реформа деп болбогон нерсени айтпай, ошолорду толуктуштук. Аларга акча каражат берсе, ошолор само собой иштеп кетет. Эми врачтар алы билет эмне жумуш кылышты. Эмне качанга чейин врачтарга үйрөтө берет, тигинткиле, мынткиле деп туруп. Түшүнбөгөн врач эмес адамдар бизге үйрөтүп атат да. Врачтардын өзүнө сураш керек, эмне кыласыңар? Туурабы? Өтүгүн кандай тигет, өтүкчү билет да. Өтүкчүнүн ишин каяктагы бир слесарь келип алып, мындай тик деп үйрөтүп атат. Жазып берип атат иши, мону сокращать эткиле деп. Бул болбойт. Бул жөндө көбүрөөк мына туура кылыпсың. Буну чыгарып элдерге жеткириш керек, айтыш керек.